Assalamu alaikum dostlar. Мына ушинтип күз мезгилинин дагы орто ченине жетип келдик. Албетте бул убакыт дыйкандар үчүн абдан бир маанилүү. Анткени бир жылдык эмгегин, түшүмүн, кирешесин жамгырга, сууга тийгизбей жыйнап алуу зарыл. Кадамжай районунун Актурпак аймагында дагы жергиликтүү тургундар негизинен ошол дыйканчылык менен тиричилик кылышат, күрүч өстүрүшөт дегендей. Азыркы учурда күрүч жыйноонун аяктап калган мезгили. Ушул жума же наркы жумага өтүп дээрлик күрүч жыйналып бүтөт. Андан дагы бир кызыктуу маанилүү нерсени айта кетейин дегеним, мындан ары албетте бышпай көк болуп калган шалылар мындан ары бышпайт. Азыр сиздерге ошону кенен айтып берүүнү туура көрдүм. Эгин талааларында дээрлик шалы, күрүчтөр калган жок. Бирин серин гана ушундай күрүчтүн дебзири, жайлары, сорттору калды. Бул дагы абдан бир кеч эгилген сорттору. Мунун кеч эгилүүсүнүн дагы өзүнчө бир себеби бар. Анткени канчалык күрүч кеч эгилип, кечирээк ошол суук аба ырайында бышкан болсо, ошончолук даамы жакшы болот деп дыйкандар тобокелге салып кеч эгишет. Кеч эккенин дагы өзүнчө бир тобокелчилиги бар. Анткени арасында моундай болуп пышпай калган шаллар көп болот. Муну аргасыз уробуз. Себеби бул күткөн менен булар бышпайт. Элибизде ата бабаларда бир жакшы сөз бар. Карга келип как дегенде шалы так деп экиге ажырайт дешет. Бышканы бышканга, бышпаганы бүчүк болуп ушинтип ажырайт. Мындан ары астына от жаксаң дагы шалы бышпайт дейт. Ушинтип билишет. Карганын келиши менен, карганын үнү салышы менен шалынын суусу ташталат, мынтип. Шалга суу коюлбайт башка. Себеби пайдасы жок. Ооруга камданып киришет. Мына ушинтип бүгүн күндөр дээрлик талаада эгин талаас шалы калбады, күрүч калбады. Акыркылары мына ушулар. Кожешкен дарыясынын жээги. Ал эми күрүчтүн эң биринчи алгачкы бышкандар бул албетте июль айынын аяк ченинде жыйналган алгачкы бышкан күрүчтөр. Ал эми кечкилери мына эми орукко кирет. Азырынча булар дагы сабагында. Мына ушундай. Булар канчалык суукту, аязды көп, аязда суукта көп турган сайын күрүч ошончолук даамдуу болот. Мына ошол күрүчтөр. Карганын как деши менен сууктун түшкөнү билинет. Ошону менен дыйкандар эмне орукко киришет.